بسم الله الرحمن الرحيم. Ислам онлайн аудио сабактар жинага. Мисвак менен оозду тазалоо. Худайфа ибн Яман радиаллаху анху айтат: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوس فاه بالسواك. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям түндө уйкудан турганда оозун мисвак менен тазалайт эле. Сахих Бухари. Хадистен алына турган сабактар. Биринчи, түндө уйкудан ойгонгон адамга мисвак менен оозу тазалоо мустахаб экендигине далил. Экинчи, ооздун ар түрдүү жыттар пайда болбостугу үчүн мисвак колдонуу керек. Уйкудан ойгонгон адамга салыштырылып, ооздун жыты өзгөргөн сайын аны мисвак менен тазалоо мустахаб болот. Үчүнчү, сахабалар пайгамбарыбыздын бардык кылган иш-аракетин жана сөздөрүн эске сактап, жана ал сүннөттөрдү башкаларга жеткирүүгө жан талашып аракет кылышкан. Бул нерсе алардын Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга болгон сүйүүсүнүн чексиз экендигине өтө чоң далил болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бизге жашоосунда бардык нерсени көргөзүп кеткен. Эгерде адам Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын кылган сүннөтүн калтырбай аткарса, анда ал жашоодо ар дайым ийгиликте жана туура жолдо болот. Жашоосунда эч качан өкүнбөйт. Төртүнчү, ислам шарияты бардык нерсени үйрөтүп кеткен. Жоопсуз эч нерсе калган эмес. Өтө майда иштерден баштап, өтө олуттуу иштерге чейин көргөзгөн. Жада калса адам уйкудан кантип туруш керек экенинен баштап, өлгөндө эмне кылыш керек дегенге чейин көргөзгөн. Бут кийим кийиштен баштап, мамлекет башкаранга чейин үйрөткөн. Адам жашоосунда кездешкен бардык нерсенин өкүмүн шарияттан толук үйрөнүүгө шарт бар. Бешинчи, ислам дини тазалыкка терең көңүл бурган. Бул дин тазалыктын үстүндө. Ошондуктан таза болууга тырышуу зарыл. Алтынчы, ислам дини актыкка, тактыкка, арулукка жана тазалыкка чакырат. Ким исламды карманса, анда ал ийгиликке жана жеңишке жетет. О Аллахым, бизди өз диниңе бекем кыл, акыйкаттан адаштырба. Дарат алып гусул кылып тазаланып жатканда, денебиздеги нажасаттар тазалангандай, бизди күнөөлөрдөн да таза кыл. Баарыбыздын жүрөгүбүздү, денебизди тазарткын. Сен бардык нерсеге кадырсың. Aqulu qawla hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.